Өзбек ажы, siz өзү врачсыз кесибиңиз боюнча. Анан мынау эпостордо көп окудуңуз да. Мурун бир макалалар жазып жүргөнүңүз ошону билем. Şu Genç Epostor'dan başlayalım birinci. Genç Epostor'dan birinci kaysını okudunuz. 40 tomluk janağı akademik Ahmet Aliyev çıkarmadı öyle. Oşonu esimde var özü satıp alıp okuganız da. Jana Sarıncı Bökö, Koca Taş, büt barın. Şonun içinden sizge en tasir etken kaysı esinizde kaldı? Bärini okuman ken bunda da oşo epostor Kırgızстан жашообуздун чагылдырган нерсе болчу. Анан бирок окуп көрсөм, жанагы биздин мугалимдер такыр башкача түшүнүп берет экен ал жөнүндө. Мисалы, жакшы нерсени жаман көрбөзүп, жаманды жакшы көрбөзүп, ушундай мен таң калдым, кантип ушундай эмнеди ачык эле жазып турбайбы. Мисалы, жана Жаңыл мырза деген Жаңыл мырзанын мактабы. Genç Epos деп коет илимде. Ошо Жаңыл мырза, мен айттым, Жаңыл мырза бул жерде отрицательный көрө болуп турбайбы. Бул көп эркектерди өлтүрүп койгон, күйөөнү өлтүрүп койгон, баласын өлтүрүп койгон. Жанагы эмеде эпосто буну мактап эмес, буну жамандап, Жектеп атат эли. эл жектеп, сөгүп, буну коркуу, канчык, шуркуя, адамдай жаман сөздөр менен эме берет да ага. Эл койгон да аны. Анан ал эме айтат, өзү эме кичинекейинен баштап үйгө түнөгөн эмес дейт. Бул такыр кыргыздын кызына үйдө түнөгөн болгонубуз ошо. Эч качан башка жерге түнөтүп эмес. Анан 16 жашта илгери Карадалда бул болсо 32 жашында күйөөгө чыгат. 32 жашта. Мен айтам супер Карадалды. Анан жана аты эле айтып Жаңыл мырза, Жаңыл деген ошибка. Бул жанагындай туура эмес төрөлүп койгон. Эме дейт. Илимде кандай деп коет медицинада? Уродство. Уродство. Жо, уродство эмес. Бул жанагы эркектик мүчөсү менен туулуп калган аялдарды ким деп коет? Теке. Жок. Жок, мүчөсү нормально, мүчөсү аялдык эле, жөн эле. Эмеси природа, табияты өзү денеси аял, эмеси табият эркек. Табият эркек болот да, бул жанагындай мужской дух, эркектик мүнөз, эркектик касиеттер болот да була. Жана женский, жана аял деген назик, боорукер, мээримдүү, Коргоого муктаж, таза, ушундай болуш керек да. Бул да өзү воинский дух болот да, бул кечке чейин андай охотник, мергенчи, анан жокер болот да, жокер. Эми ошо эпос Жаңыл мырзанын образ аркылуу эмнени айткан эл сиздин пикириңиз боюнча? Ошол жерде Жаңыл мырзаны андай болбогула деп да, кыздар андай болбосун деп. Себебинде ал бактылуу болгон жок. Ал жанагындай кеч күйөөгө чыгып, анан Калматайдан бир бала тууп, анан качат да. Анан качканда, качып баратканда деги Калматай токто десе, кайрылып атып сатып күйөөнү өлтүргөн. Бул мен эметем, мына жерден кыздарга сер андай болбогула, сер аял болбогула. Назик, жакшынакай, боорукер, мээримдүү, пакиза, үйдү сүйгөн аял болгон. Көчөдө жүргөн эмес. Күйөөгө чыккан, бала төрөгөн, ушундай. Бул жерде тескери болот да, тескери. Мисалы, кеч чыгып күйөөгө, анан кийин күйөөдөн качып, анан кийин күйөөнү өлтүрүп, баласын өлтүрүп салат да. Бир вариантында баласын аты өлтүрүп коет. Экинчи басында атканда перистер кагып ташта дейт да. Анан кагып таштап, жерге сайылып коет, анан баланы эңип туруп аттын үстүнө алып барып капканын үчүн чыгып коет да. Өзүнүн баласын. Ушундай ташбоор, мерез. Жана бала дегенди азыр да ушундайлар чыгат белем. Азыр бала баккысы келип баланы өлтүрүп атат, таштап кетет, күйөөгө чыгып жатат. Да ушундай болот да. Тескери. Эч биздин менталитетке келбеген нерсе болот да. Анан бирок аны андай эпостун өзү беркинче эмеде да. Мисалы жана Курманбек деген повесть. Курманбек деген Эпос. Genç эпос. Ошо Курманбекти да Курманбек жакшы, атасы жаман деп атат дейт.
Эпостан емес, эпостан тей жақсы киши болгон хан. Жақсы хан болгон. Анын убагында бүт жерде согуш жок, уруш жок. Жанагындай Тынч заман. мирный переговор, бүт баары ушундай болчу да. Анан берден баласы тил албай, баласы атасын карабай, атасы менен сүйлөшпөй, атасын мага качан катын алып бер дедим эле, өзү алсын. Бул эч кандай биздин адепте андай болмос, атага ушинтип айтыш. Атага жанагындай мамиле кылыш, орой. Атанын тилин албай коюш эч болгон эмес да. Мисалы мындай, ошо аябай сонун эме бар да. Мисалы, кыргыз немесинде атаны нааразы кылуу, атага орой сүйлөө, атага катуу сүйлөө, тилин албай коюу жок болгон да. Ошон үчүн атанын каргыш деген да. Каргыш ок деген, атанын каргыш ок. Ошо анан жанагындай болот да. Келип үйлөнсө үйлөнбөйт, 24-кө чыгып үйлөнбөйт дейт. Курманбек атасы менен сүйлөшпөйт. Вазир жанагы Зарлык деген вазир ошо аркылуу сүйлөшкөн. Анан Зарлыкка бир күн атасы айтты: "Эй, айда досуңа айтпайсың, катын алсын. Жүрө бер ушинтип." Анан айтпай, анан барып эмеден үйлөнүп ал дейт да. Калмактардын айганын шалган дейт. Айтпай. Кыргызда атасын айтпай үйлөнүп болгон эмес. Азыр болуп атпайбы? Азыр атасын сурабайт. Кыздар даже күйөөгө чыкканда атасын сурабайт азыр. Келип эле өз билгенде үйлөнүп алат, жашап алат, даже үйлөнбөй туып алат. Ушундай болуп атпайбы? Эми кочо жашка келели. Жок, Курманбек бүтүрө эле. Курманбек барып үйлөнүп, анан кийин алтын сарай салып ошол жака. Ошол калмактын жанына. Анан атасын тойго чакырбай, анан кийин тиги келип жанагы Дөлөн хан курчоп алганда ат сурап жөнөтөт да. Анан атасы: "Сага аты менен аттын тезеги жок сендей балага." Деп ал нааразы болот да баласына. Эми чынында уят да, мен келип баламды көп жыл баксам, анан балам менен сурабай үйлөнүп алып эле, өзү той берип эле, мени тойго чакырбай өзү. Мен аябай эме болдум да мындай. Жанагындай нааразы болдум балама. Анан каргады дейт. Ошо сени ошо Дөлөн хан сайып таштасын. Ошо 7 күн 8 күн ошо бир чуңкурда жат. Ошо найза көкүрөгүн аралап келсин. Анан да айтылган каргышы менен каргышындай болду дейт да. Ошо келип тигини сайып таштап, аты жок. Анан ошо жанагындай жардын ичинде жат дейт да. Ошол сыяктуу аябай көп эпостордо деле ушундай болот да, бүт эле ушундай. Ушул жерден бир маселе. Мына биздин идеологияда Курманбек Баатыр деп муну эстелигин коюп, атын коюп ошондой кылып алыштык. Эми ошондо сиз мамлекеттин идеологиясына каршы чыгып калган болосузбу же түшүнбөй калды? Жок, мамлекеттин идеологиясы ар бир президент келгенде өзүнчө эле бир идеология болот да. Эми тигиникине каршы же бунукуна каршы дешет. Анткени ар ким келип өзүнчө идеология кылат да. Анын идеологиясы мисалы Аскар Акаевичтин убагында жанагы Манастын 7 огуз сыяктуу деп ал идеология. Кимден түшүндү ошо идеология? Ким эмнесин кылды? Мына Манаста отуруп Табият менен таттуу мамиледе болуу деген мисалы. Ошо таттуу болуу тиги бул деген менен эмне болду аягы? Бүт мына Манастын душманына Манастын жерин баары сатылды, туурабы? Кендердин баары сатылды. Жөн эле ошо кооз сөз болот да, идеология, эч нерсе идеология деле жок. Анан идеологияга каршы, жөн эле туура бериш керек. Ошо мындай ата бабалар эпосторду жаратканда ошол окуяларды бизди ибарат алсын, сабак болсун. Ошо сабак болсун. Мисалы атага каршы сүйлөбөгүлө, атага жакшы мамиле кылгыла, атанын тилин алгыла деген нерсе чыгыш керек да. Үй бүлөдө ошондой. Мисалы кыздарга, кыздар сен күйөөгө чыккыла, жакшынакай үй бүлө куруп жашагыла, тентип жүрбөгүлө деген эме чыгыш керек. Ошентип үйрөт. Мисалы мен айтам, жалпы эле биздин эпостор бүт мындай тескери кылып тургандан кийин тескери вариант менен тарбиялаган окшойт да бизде.
Эмесе мен эмне үчүн бизде жакшы аялдын образы жок да? Бирде жакшы аялдын образы жок. Издедим. Келип мен мына көрүң, мындай. Мен аялдарды көрчүм да, айылдан. Ой, бүт эле аялдар эме болчу да, мындай. Жакшы болчу да эмеси. Чыныгы аял. Чыныгы аял анан адамгерчиликтүү, айланып кетейин деп жок, көрбөсө деле билбесе деле айланып кетейин деп келип чайпайын берип Эми ушул жерден улап кетели, кожо жашка келели, кожо жаш. Кожо жаш. Жана фильми башка, эпосу башка, бирок кожо жашты өзүнө жана Зулайка ошолор кандай? Эпосто кандай чагылдырган? Эл кандай түшүнүп алган ошону? Кожо жашта да мындай да, кожо жашта бир эки эме бар ичинде. Мааниси биринчиси жанагындай ысырап кылбагы деген, жана чегинен чыгып өлтүрбө. Неме жаратылыш кырба. Жаратылышты эметпе, эртең өзүң башка кылып калышың мүмкүн деген эме да. Анткени жанагы татаал жашоо болчу да. Кичине болсо кырылып калышың мүмкүн да, ошондой шарттарда жашаган. Анан кожо жаш жанагындай эмесине мергенчилигине катуу эметип чегинен чыгып кызыгына кирип кеттикпи? Жанагындай боз эчкини да атып атпайбы? Туа турган эчкини атып атат да. Жана эмени сураган атты, мына текен атпа, урук көйдө турган ушуду атты, анса ошону да атып атты. Эме бул эпос ошондой да өзү негизи. Анан ошентип тарбиялашыбыз керек биз. Анан бул жерде жанагы кожо жаш менен Зулайканын эмеси мындай болот, окуясы. Өзү жанагындай кыз киши өзүн жанагындай конкурс кылган ошо тура эмес өзү. Бул жерде да конкурс болот да, жанагы Зулайка конкурс кылып, чиренип, өзүн тандайм деп. Балдарды чурутуп, Бүт элдин баарын чурутуп, анан кожо жаш болсо, кожо жаш ошо эле жанагы аялга кызыкпаган эме болчу, ушу жалаң эле аңчылык болчу да. Анан кечигип келип, анан барса ошону жактырып коет да Зулайка. Анан үйлөнгөндөн кийин жанагыны барып суречкини эметип кубалап, анан суречки аны каргап ушундай болуп анан өлөт да эмечи. Эпосто. Анан ал аялга кызык болгон эми. Анан бул жерде киносун такыр башка жанагы Снежный барс белеби, жанагы потомки белого барса. Ошонун эмелери да болуп, анан кино чыгарып, абдан ойнош кылып, байга барып, баягы Мундузбай беле, Мундузбай. Баягы ачка кырылып калабыз, бизди сактаңыз деп анан бир нече үйүр берип ал бай. Жылкы берип. Анан барып аягына ойнош болуп, бул европейский кино да ошондой. Европейский кинода бир кыйыныраак эркек барат да, обязательно бир катын ойнош болот. Ошол аркылуу анан саясатка таасир этет. Анан ошентип бүт элдин баарында илгери деле ушундай болгон деген эме чыгарат да, чынында кыргызда андай өтө уят, өтө ыплас, өтө жиркеничтүү ушундай болду да. Анан башканы коюп Манасты айт дегенде, Манасты да көп окудуңуз. Манастын идеологиясы чоң тема. Кыска айталы идеологиясы боюнча Манас кандай болуш керек, кантип окутулуш керек эми азыр. Мына Манастын театрын салып алышты, манасчылар жүрөт, эмне кылышты билбейчи. Кантип багабыз манасчылар деген маселе чыкты да. Азырчы булар ким багат? Бирөө бир манас укпаса, бирөө бир төлөп бербесе, мисалы артисттер тирлик кылып атат, той-пойго барып, бир нерсе кылып. Анан манасчыларды эмне кылабыз? Кантип багабыз буларды? Эмне кылыш керек сиздин оюңуз боюнча? Манасты эч ким окуй атат. Чоңдор өздөрү окуйт, мугалимдер деле окуйт. Окуйт деле эч кимсе. Анан симуляция деп коет, симуляция. Манас ошол менен акча. Манас эпосун мындай көргөзмө кылып эле коюп койгон да, китептерди коз чыгарып, анан эч ким окубайт, Максат башы көзү чарадай, кулактары баландай, айдын өзүнөн бүткөндөй, күндүн өзүнөн бүткөндөй деген бир апартман эле айтып атат, ушул да тарбия бул. Ошону кишилер изилдеш керек да, ошондон чыгарыш керек, бир эме маанилерин чыгарыш керек. Кантебиз, кантип ошол Манастай патриот болобуз, канткенде. Анткени булар Манастын өзүндө эң эмеси, чоң кымбаты бул эркектердин кандай болуш керек экени жазылган да, аябай. Мен айтам, аялдардыкы жок биздин эпосто.
Бирок Манаста Жок, аялдардын образдары бар эми. Манаста деле бар. Аялдарды неме кылган. Эми эпос. жок, мындай мен айтам, жанагы аялдын сулуулугун эле эмете ошо сулуулугун биширип жей тургансың. Кечке чейин эле ошо сулуулугун айтат да, аялдын чыныгы касиети, миссиясы. чыныгы миссиясы мына үй бүлө. Чыныгы миссиясы бала төрөө, баланы тарбиялоо. Эң чыныгы миссия ошо. Ана буну келип эле сулуу бүт баарында сулуу конкурсуна чыгара тургансың. Бизде сулуу аял адам, сулуу эмес адам, сулуу эмес аял эмес. Эмне деген билбейм. Түшүнүп. Жок, андай эмес. Аялдардын мээрими, аялдардын ошо боорукерлиги, ошо үйдөгү тазалыгы, аруулугу, Эң негизгиси бала төрөп бакканы, бакканы, анан күйөөнө опалуу болгон ушул керек. Ушуну чагылдырыш керек да. Ошону жана ошондой образ түзүш керек. Кайра аялдан келип батыр чыгарып, аялдан келип сулуу кылып эле ошо сулуу деле мактай берип, ошон үчүн балдар үйлөнбөй жатат жөнөкөйүнө. Баары сулуу, ана сулуу менен ана сулуу менен калат. Баары бүт тескери болот да. Улам биргөө. Адам муну мен Манаста чыныгы патриот каяктан кандай болуш керек? Чыныгы эр кандай болуш керек? Мына ошол жерде эрлерди көрөбүз турат да. Бүт баары ошо душман келдигинде барып атат. Бири 1000 каршы болсо коркпой жатат. Барып шейит болот, өлүп атат. Ошо мекен үчүн, жер үчүн, эл үчүн. Мына ошол нерсесин биз ала алабыз. Ана башка жерден алыш керек. Адеп ахлак өтө аз ал жерде. Эмеде адеп ахлак чын өтө аз жазылган. Эпостун өзүндө бул дайым талаш болуп келет. Эпос бүт эле согуш. Согуш өзү согуш. бүт эле согуш. Героический эпос. Батырдык эпос. Батырлар үчүн, бул эркектер үчүн. Эркектерди кантип тарбиялайсың? Ошондой эр жүрөк, баары арстандай, бири 1000ге татыган деп атпайбы, ошондой келип ыйлайсың да, мындай карап отсоң ыйлайсың. Кечке чейин согушта, кечке чейин 3 күн, 4 күн чыкпай кетет да душман арасынан. Ушундай көп душман арасында чыкпай эр жүрөктүк кылып, өлүмдөн коркпой, ошо өлүмгө туз караган мына ошондой эркекти тарбиялаганга ошо керек Манас. Анан жанагындай жөн эле келип кыйынкырып өкүрүп эле Манас анын ишинеси чыкпайт. Жөн эле мактап. Жанагы бир 1000 Манас баягы чогултуп алып кыйкырып, баягы шоо кылган туура эмес да, сиз оюңузда. Туура эмес. Ал эшинеси чыкпайт. Мындай тарбиянын системасы болуш керек. Кантип тарбиялайсың? Кантип ошого көндүрөсүң? Кантип ошол сыпатты өнүктүрөсүң? Кантип ошого үйрөтөсүң? Кантип ошол нерсени сөзсүз жазаш керек? Ошо сен тарбиялаган бала. Же жазабаш керек. Мисалы кээ бир нерсени адамдар эч качан жазабаш керек. Уяттуу, намыска тие турган нерсени эч качан жазабаш керек. Кээ бир нерсени сөзсүз жазаш керек. Мисалы мекен үчүн керек болсо өлүш керек. Мекен үчүн туруш керек. Насмерть. Эл үчүн, жер үчүн ата-энени сыйлаш керек. Ошол нерсени аябай биз үйрөтүш керек. Тилекке каршы ошону ала албай атабыз да, эч нерсе албай атабыз. Жөн эле. Мына сиздин оюңузча Манас эпосу декорациялуу болуп калды, чынын айтканда. Кооз, аябай кооз. Концерттерде мына кыргыз кийими. Мисалы азыр академияга барсаң аябай чоң кылып чыгарып атышат. Анан аны окуп атабы, ким окуп атат деген маселе бар да. Окуйт, эч ким окуйт. Өзгөчө мына сувенир сыяктуу эле турат. Зетмун өзгөчө окуйт буну. Эч окуйт. Анан жанагындай жөн эле келип мактаныш үчүн болот да. Мына кыргыз кийимин кыргыздар майрамда эле кийет. Ооба. Болду, анда шоу жанагындай бирөөлөргө көргөзүш үчүн мисалы делегация келсе кийинип алып менен. Мынтип жүрүп. Манаска кайталы. Өзүңүз Манасты канча жашыңыздан баштап окуп келатасыз? Мен Манасты кичинекей 6 жаштарымдан эле окучумун. Мен чоң энеме окупайчумун. Чоң энем байкуш ал китептерди толтурат. Манас Семетей китептерин сактачу эле, анан алып келип ачып алып мен окудушумун, мен окупачумун, ыйлачу эле. Кийин чоңойгондо мен да ыйлай турам буну.
Ошону окусаң, сонунда окулуктуу, сөздөрү жөнөкөй, анан өтө окулуктуу жакшы. Ошондо сиз анча-мынча манас айтып ишлеңиз да, айтасыз азыр деле. Кана бир Азыр даярданбай туруп айтыңызчы кана бир. азыр менин балдарым жакшы жарым саат мен Жок, сиз айтыңыз, өзү балаңызды чакырып коюп өзү айта бериңиз азыр. мен жанагы Көкөтөйдүн Ашымберинде бок мурун барып аш берип алып манасты чакырбай, анан кийин эмелер жолойлор келип корулуп, анан ошодон тез манас чакыргыла деп анан манас чакыртып келишет. Анан чакырып келгенде жана кошо айтат, мына алар маникерди бер деп атат. Бербесек баарын талкабыз да, баарын курутабыз да, ушундай деп. Анан ошондо манасты айтып турган жери бар да. Кошой айтып атты. Эй, кайратың кетип оюңдан абаке болбой калган экенсиң. Калмактардан кабыл жеп, абаке оңбой калган экенсиң. Ойротуң манас өлгөндө, ойроның манас өлгөндө, коюп жерге көмгөндө, ойротуң алмак мамжуга, ошону тарта берсеңчи. Кыраның манас өлгөндө, кымдакка чулгап көмгөндө, кызылың кетип жүзүңдө, кыйын күндү көргөндө, ошондо тартып берсеңчи. Эй, анан көрө, жөнөлүп атаңды эле берип кете берсеңчи. Эй, айтыным айдай турганда, аргымак кантип берейин, алжыган эки ит капыр, мен алып урушуп көрөйүн. Күлгөнүң күндө турганда, күлүктү кантип берейин, которган экен ит капыр, мен көрүп билешип көрөйүн. Эй, ачкыла менин жолумдан, калмакты беттеп келейин. Алла Таала буйрса, жиниңерин төгөйүн. Анда бир жери бар, тил жөнүндө. Бүгүн маникеди алганда, сүйүнүп калбайбы. Кызыгына киргенде, төрүңдү элеп албайбы, төрт түлүк малың чачпайбы, төөңө кам чаппайбы, сулуу катын коюна сулуу колуңду салбайбы, өзгөрттүм деп тилиңди уп салбайбы. Анан кайраң гана кызым, качылдап гана калмакча сүйлөп албайбы. Ошондой Ой, сонун ошондо сиз жаттагансыз да, же мындай тигилерге окшоп кулагыңызга шыбырайбы сиздин да. Жөн кичине жеринде жатам ошо. Кээде ошо жаштарга насихат айтканда кичине көңүлүн ачып коем да ошо. Сен айтып. Мен жаштарды көргөндө жаттабайт да. Эч ким жаттабайт, эч ким билбейт. Окубайт, эч ким окубайт. Ошо тилекке каршы ошону кызыктырыш керек. Жакшынакай жерлерин жаттатырыш керек. Балдардын арасында конкурстар кылыш керек. Жакшынакай оюндар жүрүш керек ошо манас боюнча. Анан ошондо болот. Анан жөн эле кечке чейин кыйкырып бергенде эч нерсе толук чыкпайт. 35 жылдан бери эч нерсе жок. Эч нерсе жок. Наоборот, баары жанагындай коррупция, алдамчы, саткын болуп барат да. Эгер манастын идеологиясы иштегенде идеалдуу эл болмокпуз да. Манастын идеологиясы иштегенде бизде саткын берип койгон, мына да эркек деген эл үчүн, эркек деген жер үчүн. Эркек үйүнө эмес, үйүнө үйбөй. Бир эл үчүн элине кызмат. Эң биринчи ошо эркектин вазифасы эң биринчи элин ойлош керек. Мына